Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ички иштер министрлиги Оразайым Нарматова бошотулганын билдирди. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү, активист Оразайым Нарматова ички иштер министрине күбө катары сурак берип, учурда үйүнө кое берилди. Бул тууралуу ички иштер министринин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, ички иштер министринин тергөө кызматы сотко чейинки иштерди териштирүү максатында Оразайым Нарматованы суракка алган. Ал күбө катары сурак берген. Учурда активист Нарматова үйүнө кое берилгени айтылды. Белгилей кетсек, укук коргоо органдарынын кызматкерлери 10 сентябрда таңгамал Ош аэропортунан Нарматованы кармап кеткен. Нарматованын кармалышы боюнча социалдык түйүндөрдө нааразы пикирлер жаралып, бийликке каршы сындар айтылган. Ички иштер министринин маалымат кызматынын билдирүүсүнө ылайык, активист Оразайым Нарматова мен макул эмесмин жана менин укугум бар кыймылдарынын лидери болуп, ага мүчө болгондордун бийликке нааразычылыгын күчөтүү үчүн өлкө жетекчилигине негизсиз сындарды айтып келген. Сурактан чыккан активист Нарматова билдирүү жасады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Оразайым Нарматова ИИМге күбө катары сурак берип чыккандан кийин Facebook'тагы баракчасына билдирүү калтырды. Анын айтымында бүгүн Москва шаарына учуп кетет. Урматтуу мекендештер, мага колдоо көрсөтүп, көңүл айтып, чындык үчүн бир болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Азыр мени атайын кызматкерлер туугандарымдын үйүнө алып келишти. Буйруса 11 сентябрь Москва шаарына узатып коюшат. Менде баары жакшы. Тергөө иштерин ачыктабоо боюнча кол койдум. Түшүндүрүү иштери болду. Рахмат баарыңыздарга. Кененирээк кийин айтам. Сиздерди кыжаалатка салганым үчүн кечирим сурайм деп жазган ал. Белгилей кетсек, активист Оразайым Нарматованы 10 сентябрда таңгамал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетишкен. Президенттин насыя тууралуу айтканы чындыкка дал келбейт. Факт-чек. Президент Садыр Жапаров 31 августта эгемендиктин 30 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөп жатып, Кыргызстан быйыл сырттан бир да тыйын карыз албаганын айткан. Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервте бир да тыйын жок болчу. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы деле күрөшүү уланууда. Ошондой болсо да экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык. Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл бир да тыйын карыз албай туруп жагдайыбызды оңдоонун жолун таптык деп билдирген Жапаров. Президенттин бул билдирүүсүн коомчулук кескин сынга алды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Твиттердеги баракчасына кандайча: "Мен биз ратификацияланган бир нече макулдашууларды мисал келтире алам" деп жазган. Бирок коомчулуктун сынынан кийин президенттин басма сөз кызматы өлкө башчынын сөзү туура эмес шечмеленгенин, чынында чет өлкөдөн алынган насыя бюджетти колдоого багытталбай инфраструктуралык долбоорлорго жумшалганын тактаган. Ты медиа бул маалыматты текшерип көрдү. Кыргызстан 2021 жылдын март жана май айларында эл аралык каржы уюмдарынан 100 миллион доллар насыя алган. Буга жогорку кеңеш ратификациялаган мыйзам долбоору далил боло алат. Биринчи карыз Кыргыз өкмөтүнүн Ислам өнүктүрүү банкы, ОПЕК өнүктүрүү фонду жана Кувейт фонду менен макулдашуусуна ылайык Ысык көл айланма жолунун корумду Балбай бөлүгүнүн курулушуна 128 миллион доллар бөлүнөт. Мунун ичинен 35% грант түрүндө, калган 2,5% үстөк менен 23 жылдык мөөнөткө насыя катары берилген. Бул келишимди жогорку кеңеш июнь аягында каникулга кетээрдин алдында ратификациялаган. Экинчи карыз Ноокат жана Гербен шаарларын таза суу менен камсыз кылуу үчүн бир нече миллион долларлык келишимдерге макулдук берилген. Ага ылайык Ош облусунун Ноокат шаарын жана ага чектеш Фрунзе жана Чапаев айылдарына ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн Европа реконструкция жөнүндө өнүктүрүү банкынан 4,8 миллион евро алынган. Макулдашылган сумманын 2,2 миллион евросы насыя, 2,2 миллион евросы грант, ал эми 600 000 евросы Япония өкмөтү тарабынан техникалык грант түрүндө берилет. Ал эми Гербен шаарына таза суу киргизүү үчүн 6,5 миллион евролук насыя алынган. Депутат Дастан Бекешев бул насыяларды алуу келишимин жогорку кеңеш июнь айынын аягында каникулга кетээрдин алдында
ратификацияланганын Т-медиага билдирди. Анын пикиринде быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу карыз акча аз алынган. Бирок аз алынганга президенттин да өкмөттүн да эч кандай тиешеси жок. Президент бир нерсени туура айтты. Анткени быйыл башка жылдарга салыштырмалуу аз насыя алдык. Бирок таптакыр албай койгон жокпуз. Ошол эле Коорумду Балбай бөлүгүнүн курулушуна эл аралык каржы уюмдарынан $100 миллион ашуун карыз алганбыз. Андан тышкары Ноокат менен Гербен шаарларын таза суу менен камсыз кылуу үчүн бир нече $1 миллион келишимдерге макулдук берилген. Ушул эки насыя президенттин сөзүнө мисал болуп берет. Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы бюджетти колдоо боюнча насыя алынган эмеспиз. Бул инфраструктуралык насыя болгон деп кайра комментарий берип жатпайбы? Бирок биз бюджетти колдогон бир топ эле гранттарды алганбыз да. Мисалы коронавирус менен күрөшүү боюнча гранттар бар дейт Бекешев. Экономиканы колдоого, COVID-19 менен күрөшүүгө Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети ушул жылдын 31 майында Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда Дүйнөлүк банктын тобу COVID-19 боюнча шашылыш долбоору үчүн кошумча каржылоо жөнүндөгү макулдашуунун долбоорун жактырган. Ага ылайык Дүйнөлүк банк Кыргызстанга $20 миллион берүүнү пландаган. Анын 10 миллиону грант, калганы 0,75% ченде кредит түрүндө берилген. Насыя мөөнөтү 6 жылдык жеңилдик убактысын кошкондо 38 жылды түзөт. Парламенттин ушул эле комитети июнь айында Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы насыя жана гранттык долбоорун ратификациялаган. Макулдашуунун алкагында аталган банк $80 миллион бөлөт. Ал чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө жумшалат. Анын 69,3 миллиону жеңилдетилген насыя, $10,7 миллион грант түрүндө болот. Карыз насыянын 24 жыл үстөк пайызы 1%. Кумтөр Голд компания ишканасы Жети Өгүз районундагы дыйкандарды буудай эгүүгө стимулдаштыруу долбооруна $5 миллион бөлгөн. Акчалай колдоо грант түрүндө берилген. Эл аралык валюта фонду бир нече мамлекетке $650 миллиард бөлгөн. Анын ичинен Кыргызстанга $240 миллион тийген. 23 августта $650 миллиард өлчөмүндөгү карыз алуунун атайын укуктарын бөлүштүрүү ишке ашаары маалым болгон. Бул тарыхтагы эң ири сумма болуп саналат. 170 SDR же болбосо азыркы курс менен алганда $240 миллион каражат Кыргызстанга келип түштү. Бул каражат экономикасы аксаган өлкөлөргө бөлүнүп берилген. Былтыркы $350 миллион эмнеге жумшалган? Эми Садыр Жапаровдун Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн сырттан $350 миллион карыз алган деген сөзүн текшерип көрөлү. Кыргызстан былтыр коронавирус пандемиясынан улам чет элдик донорлордон насыя жана грант түрүндө $375 миллион каражат алган. Бул тууралуу Каржы министрлигинин отчетунда жазылат. Анын $96 миллион грант түрүндө 280 миллион карыз насыя катары берилген. Алынган каражаттар эл аралык валюта фондунан $242 миллион, Азия өнүктүрүү банкы $56 миллион, Европа биримдиги $27,3 миллион, Германия өнүктүрүү банкынан $15,4 миллион, Дүйнөлүк банктан $11,2 миллион, Орусиядан $20 миллион, Ислам өнүктүрүү банкынан $4,1 миллион келген. Бул каражат эмнеге жумшалды? Чет элдик донорлордон грант жана насыя түрүндө алынган бул каражаттарды өкмөт 3 тармакка жумшаган. Бул тууралуу Т-медиага Каржы министрлигинен билдиришти. $375 миллион $257,7 миллион бюджетти колдоого, 68,3 миллиону саламаттыкты сактоо секторуна жана калган 48,8 миллион экономиканы колдоого жумшалган. Жыйынтык 2021 жылы чет жактан алынган насыялар инфраструктуралык гана долбоорго жумшалды деген маалымат жалган. Алардын арасынан пандемия менен күрөшүүгө, буудай өндүрүүгө жана эңчирилген экономиканы колдоого багытталган насыялар бар. 2020 жылы $350 миллион бюджетти жабууга алынды деген маалымат жалган. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык $280 миллион насыя алынып, анын $257 миллион бюджетти колдоого жумшалган. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүк күнүнө карата эл алдына чыгып сүйлөгөн сөзүндө сырттан алынган карыз боюнча 2 ирет калп айткан. Булак Т-медиа чекиткейи.